Учкунбек каналында биринчи жолу болуп жаткан болсоңуз, каналга катталып, лайк басып, ой-пикир калтырууну унутпаңыз. Саламатсыздарбы? Учкунбек каналында жаңылыктар топтому. Камчыбек Ташиевдин кайрылуусу жарыяланды. Урматтуу эл журт, мен ооруп калып, президенттин уруксаты менен Германияга келгем. Себеби мурдагы операция болгон жерге көрүнүүгө туура келди. Бирок кечээ мени жумуштан алышыптыр. Мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Кандай болгон күндө да президенттин чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Мамлекетибиз, эли журтубуз, президентибиз алдында ак кызматымды өтөдүм жана сыймыктанамын. Бир гана жеке курам менен коштоштурбай койгону өкүндүрөт. УКМКнын ар бир кызматкерине ыраазычылык билдиремин. Ийгиликтерди каалаймын. Ал эми өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуш үчүн эч ким эч кандай мыйзамсыз иштерге барбашы керек жана ар бир аракетибиз мыйзам чегинде болот. Президенттик шайлоого мен ойлоймун, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин барганга толук юридикалык укугу бар. Мен эч кандай президенттикке койбоймун, эч кандай президенттикке барбаймын. Мен толук ойдон Садыр Кожоевичти колдоп чыгам. Бул бир. Эми ал кишиден башка дагы кимди колдошубуз мүмкүн? Мына силер өзүңөр айткылачы, кимди колдой алабыз? Кийинки конституция боюнча Садыр Кожоевичтин юридикалык жагынан кийинки конституция менен 2 жолу президенттикке койгонго укугу бар. Демек 2027 жылы бир жолу 5 жылдыкка, андан кийин дагы бир 5 жылдыкка койгон укугу бар. Ушул убакыттарда биз толук бойдон президентибизди колдоп, Ташиевке өтөнмө болосам, чыгарбай чыгытам. Не болду экен? Жакшы эле болот. Жакшылыкка ака. Жакшы эле болот. Жакшылыкка болсун. Алар эки достор, бири-бирин ташташпайт алар. Ушундай эле болсун. Алар экөө нан тишкешкен достор. Өтө. Кучакташкан достор алар. Аралары эч ким биле албайт аларды. Мен деле билбейм. Жакшылыкка болсун деп эле айтыптым. Жакшы болот. Мен рахмат aka. Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен сүйлөштү. Президент Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Президенттер кыргыз-өзбек мамилелерин мындан ары кеңейтүү жана бекемдөө маселелерин талкуулашты. Ошондой эле эки өлкөнүн ортосунда сууда жүгүртүү туруктуу өсүп жатканын, Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу жана Камбар-Ата Геспир долбоору өзгөчө белгиленди. Президенттер регионалдык күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча пикир алмашып, алдыдагы эки жана көп тараптуу иш-чаралардын графигин карап чыгышты. Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков суракка чакыртылганын жакындары маалымдады. Талгарбеков мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүнү демилгелеген топтун башында болгону айтылган. Президент Ташиевдин кызматтан алынышына комментарий берип жатып, Талгарбеков менен Эмилбек Узакбаевтар коомду бөлүп жатат деп айыптаган. Булак Спутник KG. Садыр Жапаров энергетика министри Талайбек Ибраев менен инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин директору Равшан Сабировго катуу сөгүш бергенин президенттик администрациядан кабарлашты. Себеби айтылган жок. Булак Спутник KG. Ашууларда кар. Төө ашууда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Бүгүн 11 февраль саат 8:30 карата Бишкек Ош жолундагы төө ашууда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, Суу-Самыр Талас-Тараз жолундагы өтмөк ашуусунда кар жаап жатат. Жол ачык, каттам бар. Министрлик кандай кырдаал жаралбасын, каршы тилгеге чыкпай, жол эрежесин так сактоого жана унаа дөңгөлөктөрүн кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүнөн улам көпчүлүк аймактарда кар жаап, жол тазалоо иштери тынымсыз жүрүүдө. Кыргыз автожол түштүк жана Кыргыз автожол түндүк мамлекеттик ишканалар тарабынан күнү-түнү кум туз аралашмасын себүү жумуштары аткарылып жаткандыгы маалыматта кошумчаланды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салам десеңиздер, өзүнүн мекендештер көп жылдык тажрыйбасы бар, үйүңүздөрдөн алып кетет. Сіздер чалуу эле адрести айтасыздар. Бул жерде айына 4 жолу, 5 жолу Кыргызстанга отправка болот экен. Кече жакында кеттир, буюрса бүгүн эртең ушул жүктөр фурага жүктөлүп чыгат экен. Ушул Бактыбек агама кайрыласыздар, ишеничтүү, көп жылдык тажрыйбасы бар. Көп жылдан бери биз дагы жүк салган үчүн атайын келип мекендештерге чагылдырып тартып берип атабыз. Группа контакттарына бөлүшүңүздөр. Кичине жүктөн баштап чоң жүккө чейин алып барышат. Ушундай холодильниктерди, ушундай айнектерди, көптөгөн көлөмдөгү жүктөрдү ишеничтүү, аманатка кыянат кылбай жеткиришет.
Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Планета 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7 926 826 08 22, +7 965 311 53 51. Планета 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз. Шашылыңыз.